Бардыңыздарга салам, урматтуу достор. Сиздер менен Айжамал Мангелди жана Төстүү Тасма берүүсү. Бүгүн биз сиздер менен дүйнөдөгү эң бийик чекит Эверест жөнүндө сүйлөшөбүз. Эдуард Кубатов Эверестти багындырган кыргызстандык альпинист. 14 кишиден турган 7 чокуу экспедициясынын алкагында ал чокуга жете алды. Кийинки видео анын күндөлүгүнөн 3-чү чыгарылыш. Эверестти багынтуу Эдуард Кубатовдун күндөлүгү. Урматтуу достор, 3-чү чыгарылыш үчүн бир нече аудио билдирүү, 6-7 май күндөрү 3-чү лагерде бул чокуда 7200 метрде түнөө менен климатташтыруудан ийгиликтүү өттүм. Түндү 7200 метрде өткөргөндөн кийин биз кайрадан лагерге түштүк жана 9 май күнү биз биргелешип майрамды белгиледик. Совместное празднование 9 мая. Бизге 40 экспедициянын башчылары келишти. Биз чоң жаркын майрамды бардык альпинисттер менен бирге өткөрдүк. Вместе со всеми альпинистами. 9 майдан 14 майга чейин бизде бардык альпинисттер базалык лагерден 4000 метрге чейин түшүп, калыбына келтирүү мезгили болду. Бул шарттарда организм жакшы калыбына келет, кычкылтекке кыныгат. 2 күндүк аба ырайын изилдөөнүн негизинде Эвересттеги шарттар акыркы 9-10 күндөн бери эң начар. 20-21 майга аба ырайы жакшы жакка өзгөрүшү мүмкүн. Бул Эверест 7200 метрдеги лагерь. Бул Светловина. Бул Уходце. Бул Нутце чокусу. Ылдый жагында жымжырттык өрөөнү. Долина безмолвия или долина молчания. В горах Тоолордо бардыгы альпинисттен жана экспедицияны уюштуруудан көз каранды эмес. Ийгиликтин чоң бөлүгү аба ырайынан көз каранды. Эпидемия, пневмония, альпинисттер арасында ковид фактылары ушунун бардыгы албетте таасир этет. Бирок мен атымдан жогору карай кыймыл бул чоң позитивдүү кадам деп айткым келет. Биз азыр тоого баратабыз. навстречу горе. Бороон учуруна чейин аба ырайы жакшы болот деп үмүттөнөбүз. Тоо бизге өйдө чыгып, ылдый түшкөнгө мүмкүнчүлүк берет деп үмүттөнөбүз. Вся наша экспедиция. Мен абдан тажрыйбалуу альпинист Григорий менен биринчи чакан топто баратам. В первой малой группе вместе с очень опытным альпинистом Григорием. Өнөктөшү менен чогуу бүтүндөй экспедициянын башында туруу мен үчүн сыймык. Биздин бүт экспедициябыздын ийгиликтүү көтөрүлүшү үчүн колдон келгендин бардыгын жасоого аракет кылабыз. Восхождение всей нашей экспедиции. Албетте биз чексиз көйгөйлөрдөн, оорулардан, эпидемиялардан, катал аба ырайынан баарыбыз чарчадык. От тяжелой погоды, но Бирок билесизби, мен абдан позитивдүүмүн. Багынбаган адам максатына жетет деп ишенем. только идущий, поэтому у меня Менде мүмкүнчүлүк бар. Ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай колдонгонго аракет кылам. Эгерде баары жакшы болуп, ийгиликке жетсем, 5-6-7 күндө байланышка чыгам. на связи и, возможно, Ошондо балким мен сиздер менен көтөрүлүш жөнүндө эң жакшы жаңылыктар жөнүндө кабарлайм. Ушундай болот деп үмүттөнөм. Карагылачы. Бул Эверест. Бул Светловина. Бул Уходце. Эверестти багынтуу. Эдуард Кубатовдун күндөлүгү. Ал эми кийинки видеодо Эверест бийиктиги кандай экендигин, аны кандай кооз пейзаждар курчап тургандыгын 3 мүнөттүн ичинде көрсөтөбүз.
Деңиз деңгээлинен 8850 метр бийиктикте Джомолунгма, ошондой эле Эверест деп аталган дүйнөдөгү эң бийик тоо. Бирок бул тоо кантип ушундай деңгээлге жетти? Жооп издөө үчүн Мишель Копс биздин планетанын континенттик плиталар кагылышкан жер кыртышына терең көз чаптырат. Ар жаз айы сайын жүздөгөн альпинисттер Джомолунгма, ошондой эле Эверест деп аталган чокууга чыгууну кыялданышат. Негизги лагерде алар айлап тоонун чокусуна чыгууну күтүшөт. Бирок эмне үчүн адамдар Эверестке чыгуу үчүн өз өмүрүн тобокелге салышат? Өзүн сыноо үчүнбү, чокудагы көрүнүш үчүнбү, же болбосо асманга жетүү үчүн мүмкүнчүлүк үчүнбү? Көпчүлүк үчүн себеп Эвересттин жердеги эң бийик тоо статусу. Базадан чокуга чейинки эң бийик жанар тоо Мауна Кеа. Бирок деңиз деңгээлинен 8850 метрдеги Эверест чокусу планетанын эң бийик жери. Бул бийик чокунун кандайча пайда болгонун түшүнүү үчүн жер кыртышынын астына тектоникалык плиталар кагылышкан жерди терең карап чыгуу керек. Жердин бети броненосецтин кабыгындай. Жер кыртышынын бөлүктөрү тынымсыз кыймылдашат, бири-бирин айланып өтүшөт. Ушундай чоң тектоникалык плиталар үчүн бул кыймыл салыштырмалуу тез жүрөт. Алар жылына 2-4 сантиметр жылышат. Тырмактын өсүшү сыяктуу тездик менен. Эки плиталар кагылышканда алардын бири экинчисин кысып, бүгүлүп, көтөрүлүү деп аталган нерсени жаратат. Эверест ушундайча пайда болду. 50 миллион жыл мурун Индия плитасы түндүктү көздү жылып, чоңураак Евразия плитасы менен кагылышып, жер кыртышы жарылып, чоң көтөрүлүштү жараткан. Эверест чокусу ушул кагылышуунун так чордонунда Индия менен Евразиянын кагылышуу аймагынын ичинде жайгашкан. Бирок тоолор көтөрүлүүдөн тышкары башка күчтөрдүн жардамы менен пайда болот. Үстү ийилгендиктен аба агымдары да жогору карай шашылышат. Бийиктикте аба муздайт. Бул андагы нымдын конденсацияланышына жана жамгырдын же кардын пайда болушуна алып келет. Жаан-чачын ландшафтын эскирип, тектерди майдалайт. Бул шамалдатуу деп аталат. Ылдый агып жаткан суу бузулган тектерди жууп, жердин бетин жеп, терең өрөөндөрдү жана кырдуу чокларды пайда кылат. Көтөрүлүү менен эрозиянын ортосундагы тең салмактуулук тоого өз формасын берет. Гималайдын асман чокларын Апалачтардын бейпил адырлары менен салыштыралы. Албетте, тоолор окшош эмес. Кеп убакытта тектоникалык плиталар кагылышканда көтөрүлүш тез пайда болуп, бийик жана тик жантаймаларды пайда кылат. Бирок убакыттын өтүшү менен суу жана тартылуу күчү аларды төмөндөтөт. Натыйжада көтөрүлүү эрозияга дуушар болуп, тоо этектерин өскөнгө караганда ылдамыраак тазалайт. Үчүнчү фактор — климат. Нөлдөн төмөн температурада кар толук эрибей, акырындап калыңдап музга айланат. Мына ушундайча климатка жараша планетада ар кандай бийиктиктерге жеткен кар сызыгы пайда болот. Муздак уюлдарда кар сызыгы деңиз деңгээлинде болот. Экватордун жанында муз пайда болуш үчүн суук түшкөнгө чейин 5 чакырым аралыкты басып өтүү керек. Муз катмарлары ылдый жылып, өз салмактары менен салбырап, жер астында акырын жылган муздуу дарыяны, астындагы таштарды талкалаган мөңгүнү пайда кылат. Тоо канчалык тик болсо, муз ылдамыраак жылат. Астындагы таштарды ошончолук тез кесип алат. Мөңгүлөр дарыялар менен жамгырга караганда рельефтин ылдамдыгын бузушу мүмкүн. Мөңгүлөрдүн чокуларын кучактап турган жерлери чокуларын кардын алып арааны кескендей тездик менен жылмаланышат. Анда Эвересттин муздуу чокулары кантип ушундай бийиктикке жетишти? Эверестти пайда кылган тактайчаларды талкалоо тоону эбегейсиз бийик кылды. Сөздү ушундан баштайлы. Экинчиден, тоо тропиктик аймактын жанында жайгашкандыктан кар сызыгы бийик. Мөңгүлөрү салыштырмалуу кичинекей. Тоону майдалоого араң жетет. Тоонун бийиктигин сактоо үчүн шарттардын идеалдуу айкалышы түзүлгөн. Бирок бул дайыма эле андай болбойт. Биз өзгөрүлүп жаткан дүйнөдө жашап жатабыз. Анда тектоникалык плиталар, дүйнөнүн климаты жана планетардык эрозиянын күчтөрү бир күнү бирикип, Эверестти кыскартышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө тоо альпинисттери үчүн, саякатчылар жана кыялкештер үчүн легенда бойдон калууда. Эдуард Кубатовдун күндөлүгү 4-чү чыгарылыш. Мекендешибиз Эверест чокусуна жетип, бул жетишкендикти Кыргызстан элине арнады. Сыймыктанабыз жана Эдуард Кубатовду куттуктайбыз.
Эверестти багынтуу Эдуард Кубатовдун күндөлүгү. Урматтуу достор, ТВ1 KG биринчи күндөн баштап мени коштогон канал. Жалпы жамаатка чоң ыраазычылык. Всей команде и всем зрителям. Поэтому есть Мен күндөлүгүмдү улантып, Эвересттеги акыркы этап жөнүндө айтып бергим келет. и рассказать о завершающем этапе на Эвересте. Алгач биз балкон деп аталган жерге 6500 метрге чыктык. Метров Андан кийин түштүк чокусуна дээрлик 8800 метрге чыктык. 800 метров. И затем Андан кийин Хилари тепкичтери, андан кийин чокунун өзү. Өзүм жөнүндө айтсам, мен аябай жакшы темп менен жүрүп, экспедицияны жетектеп алдыда жүрдүм. шел впереди. И все Кычкылтек жабдуулар бир топ ыңгайлуу жана жогорку деңгээлде иштешти. комфортно и на высоком уровне. Мы Биз 8500 метрлик балконго жеткенде бир аз токтоп, чай ичип, кайра жолго түштүк. и дальше начали двигаться. Биз түштүк чокусуна аман эсен жеттик. Ал дээрлик 8800 метр. На 8800 метров. 70 градустан ашкан өтө тик жантайыш. Почти достигающиеся более 70 градусов. Түштүк чокусунан өткөндөн кийин кычкылтек маскам муздай баштады. Кислородная маска. Замерзать и я это начал Мен муну кеч байкадым. достаточно поздно. Хилари тепкичтеринде эсимди жогото баштаганда байкадым. Сознание на ступеньке Хиллари. Надо Менин айтаарым, что менин лакпо шерпимдин биринчи маскасы 8500 метрде тоңуп калды. замерзла первая маска. Он Ал резервдик экинчи кычкылтек маскасын кийди. свою и Бирок ал 8600 метрде 100 метрден кийин тоңуп калды. Анын абалы өтө оор болчу. Чындыгында айтканда, шерп өлүм менен өмүрдүн ортосунда болчу. Мен өзүмдүн резервдик маскамды алып чыктым. Нускага ылайык эч кимге берүүгө укугум жок. Ал маска менин жашоомдун кепилдиги деп айтса болот. Бул маска абдан маанилүү ролду ойноду. Ал өзүнө келип, биз чогуу жыла баштадык. Бирок 8800 метрде менин маскам тоңуп, Хиларинин тепкичинде эсимди жогото баштадым. терять сознание на ступеньке Хиллари. Чынын айтсам, мен 1,5 мүнөт эс учумду билбей, өлүм менен өмүрдүн ортосунда В болдум. состоянии я практически находился, уходил. И Лакпа менин шерпим, менин оор абалымды көрүп, менин резервдик маскамды өзүнөн чечип, мага кийгизди жана көтөрдү. маску я одел на мне, перекрутил Ушинтип менин өмүрүмдү 8800 метрде сактап калды. 1800 метров. Мен өзүмдү өлүп бараткандай сездим. Я умираю. Менин башыма эки гана ой келди. Что Чын эле адамдар чокуга жетпей ушинтип каза болушабы? остаются здесь. Экинчиси, мен балдарымды көрбөй каламбы? И что я их сильно подвел. Жөн гана ушул ойлор, башка эч нерсе. Я, Мен тез эле өзүмө келдим. честно говоря, 5 мүнөттөн кийин катарга кирип кайра жөнөдүк. Биз Хилари тепкичтен оңой өтүп, чокуга по чыктык. ступеньке Хиллари и достигли вершины. И Абрамовдун 7 чокусунан турган экспедициядан я мен биринчилерден болуп чыктым. Ошентип экспедициянын 14 адамдын ичинен 5 гана чыгышты. зашло на вершину 5. Андан кийин өзүңүз билесиз. Чокуда мен ак калпак кийип, Колпак кызыл желегибизди көтөрдүм. сказал, Каалаганымдын баарын айттым. Эч кандай чекит, үтүр жок, чексиз. Мен пландаштырган нерселердин баардыгын, жүрөгүм эмнени кааласа, мен чокуда баарын айттым. Кыргыз эли бүгүн 23 майда 8 saat 35 мүнөттө Алла Тааланын буйругу менен Жамалыңман чокусуна, Эвересттин чокусуна чыктык. Кыргыз элим, касиеттүү кыргыз элим, сүйүктүү мамлекетим Кыргызстаным, ушу жеңишимди силерге багыштадым, силерге арнайм. Кыргыз элим, эрдигиңизди унутпайлык.
намысымызды ұмытпайлық. Еркіндігімізді, қасиетті жерімізді сақтап қалайлық. Ең негізгісі туғандар тақта егеменділігімізді сақтап қалайлық. Антесе құл болып қаламыз. Қырғызстаным сіздер үшін армандаған барағын келдік. Рахмат чоң. Бир нече сүрөт кылдык. Эч кандай эмоция болгон эмес, эч кандай пафос болгон эмес. 2 мүнөт Гималай тоолорун карап турдук. Алар биздин астыбызда эле. Анткени Эверест эң бийик чоку. Над этой сетью, горной сетью, поэтому мы Биз бир нече мүнөт туруп, ылдый түшө баштадык. Балкон деген жерге жеткенде гана сезимдер пайда болду. местечко под названием «Балкон», у меня пошли эмоции. Я Мен тирүү калдым. остаться живым, Тирүү түштүм деп түшүндүм. птица, что я Мен өз мекениме кайтам. ну, Ошол учурда чыныгы эмоциялар пайда болду. эмоции. Ага чейин пафос да, эмоция да болгон эмес. Пафоса, не эмоций, просто было Биз Эвересттин эң бийик чокусунда турабыз деген билдирүү гана эле. Эверест. Менин кыялым орундалды. Мен Эвересттемин. Алга. Эч нерседен коркпогула. Жашооңузда кайраттуулук бар болсо, жеңиш да болот. Мына чокунун бир бөлүгү. Жомолуңма. Эверест. Жашоого рахмат. ТВ1 KG каналына ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сиздер чыныгы достор катары башынан аягына чейин биз менен болдуңуз. До конца. Силер мага күйүмдүү жана чыдамдуу болдуңар. Сиздин кесипкөйлүгүңүз жана мазмунуңуз, мага болгон мамилеңиз үчүн чоң рахмат. За ваше содержание, за ваше отношение ко мне. Мен муну эч качан унутпайм. Рахмат. Эверестти багынтуу. Эдуард Кубатовдун күндөлүгү. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ырдестени тартуулайбыз. Бул ыр маанайыңызды көтөрүп, сиздерге позитивдүү таасир этет деп үмүттөнөбүз. Сам не верю иногда своим фактам, как так? Вверх укажет фаланга, грех атакует нас фланга. Путь наш весь как планка, сегодня в основе, а завтра ты банк. Черно-бело, горько-сладко. Что ты сделал бесплатно? Только шалости, я все понимаю. Люди всегда хотят баловаться. До 18 после, ты взрослый, сам хочешь высказать тост. Искренне только когда сам хочешь сделать 3 поста. Я просто балуюсь в этой смеси, как мы все плаваем. Сплю, пишь песни и хаваю. Трое с лицом в это вкладываю. Музу свою не бую, я просто лапаю. Стыди свои слабости, понял? Они там закапались, не, они там закопаны. Хули потоптали, не туда, куда указали нам проповеди. Просто хотели попробовать гадости, просто хотели побаловались, просто хотели и баловались. Я просто балуюсь, с высоты на них не падаю. С тобой на ты никак не впадаю. Я просто балуюсь, балуюсь, просто балуюсь. Жүрегімді менің көбелекте. Просто балуюсь, тұрамын көргенде сүрмелекте. Жүрегімді менің көбелекте.
найти тут оправдание. Вот что значит репутация. Амбиции выше ваших мнений. Ошибки учат принимать решения, а сделать значимое не ради денег. Я сам свой единственный соперник, а время одинаково бежит на любом континенте. В ожидании все портит нетерпение. Не считал ступени, просто лез куда глаза глядели. А сегодня уже просто ничего не делаю. Так от чего такая зрелость? Эй, мендегі арман бәрі неде қол жетімді. Күнде жүріп жай қалма, соңында өкініп мен қолымнан келгенін істедім. Кезекте менің басты істерім. Свой стил на них не падаю. С тобой, но ты никак не впадаю. Я просто балуюсь, просто балуюсь. Жүрегімді менің көбелекте, просто балуюсь. Тұрамын көргенде сүмелекте, балуюсь. Жүрегімді менің көбелекте, тұрамын көргенде сүмелекте. Шынайы болса егер сезімдерін, көп сөз боп берілген. Іздеген едім әрбірі менің бас көрерменім. Басында сен түсінбедің ештеңені, енді керегін айтсам болды алып беремін саған. Жағдайымыз фонтан, ақша толы қалтам, жағдайымыз фонтан, ақша толы қалтам. Свой стил на них не падаю. С тобой на ты никак не впадаю. Я просто балуюсь, просто балуюсь. Жүрегімді менің көбелекте, просто балуюсь. Тұрамын көргенде сүмелекте, жүрегімді менің көбелекте, тұрамын көргенде сүмелекте. Ушинтип биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздер үчүн берүүбүздү пайдалуу жана кызыктуу кылганга ар дайым аракет кылабыз. Айжамал Мангелди түстүү тасма берүүсү. Саламатта калыңыздар.